кеч отургузабыз, баягы кеч күздө отургузабыз, ысык шарттарда. Кыш өтө суук, өтө катуу өткөн аймактар болсо эрте жазда отургузабыз. Көчөттөр уктаган абал болуш керек. Көчөт ойгонуп кеткен болсо, ал көчөттү отургузбайбыз. Анан топурак анализине жараша азыктандыруу. Мисалы, мына көчөткө мынча грамм мындан бересиң, мынаны кошуп бек деп айтпайбыз. Топурак анализи чыгат, ушул жердин мынча грамм фосфору, гектарына мынча грамм фосфор кетет экен, мынча калий кетет экен, мынча азот кетет экен деп туруп, ошого жараша ар бир көчөттүн общий жерге дагы чачабыз, ар бир көчөттүн лункасына дагы ошол азыкты берип көмүшүбүз керек да. Азыктандыруу. Жерди чукур айдатуу жана катуу катмарды жаруу. Эми бир бакты бир көчөттү бир жерге эгип атабыз, ал жерде көчөт 20 жыл, балки 50 жылга чейин турат ошол көчөт. Эми ошончо жыл турган нерсени этте эле казып калпактай кылып казып туруп, тамырлап баткыза 45 ай деп койбой, ошону кеңираак казып туруп, чукур баягы жерди жылда 15-20 см айдап атат, балки 30 см чейинчи. Андан ылдый катуу катмар бар да жердечи. Ошол катмарды жарып айдаш керек. Чукуррактагы соколор мененчи. Кыйыштырылган жерине маани бериш керек көчөт отургузуп атканда. Аны түшүндүрүп өтүп кеттик, маани беребиз. Тамырларындагы баягы ришайып калган сынып калган жерлер болсо, бутап коебуз. Ал дагы тамыр көбөйүп, жакшы тамыр чыгат. Ширибеген кыкты бербейбиз, же башка азыкты тамырдан алыстатуу. Мисалы, диамофос болсун, амофос болсун, таштап туруп көчөттү сарап отургузсаңыз, көчөт күйүп калат. Бизден өзгөндөн бирөө быйыл 1200 көчөт алган, алма көчөтчү. Мен ушунча грамм 1200 көчөт болсо буратып алдым. Биз түшүндүрүп айтканбыз, түшүндүрүп айттык. Ошондой болду. Анан эң кандай? Бирок аны сөзсүз бериш керек. Ошол азыктычы. Этте эле казып койбой, бирок аны баары кийин казып чекесинен беребиз. Бизге бир жолу 3 жылдык азыкты ошо алып кетет. Ошондочу бир күнө бериш керек. Анан мына жан суусу деп коет. Жан сууну жан суу дейт да түрктөрчү. Жан суусу. Көчөт, мисалы силер 10 гектар жерде бактып атасыңар, 10 гектар жер башталып калды, же 1 гектар жерде эми. Көчөт 2000 көчөт эгип атасыңар. 100 көчөт эгип туруп, 101-чи көчөт экпей туруп, 100 көчөт эккенден кийин сөзсүз суу куюш керек. Жан суусу өтө маанилүү. Ошол сууну бергенден кийин көчөт дейт да, баягы аба жетпей, биз бир жерге жылжып калганда кандай болот, ошондой болот да көчөт дагычы. Ошон үчүн сөзсүз жан суусун бериш керек. 101-чи көчөт экпей туруп, жан суусун беребиз. Көчөт мына казылган жери, лункасы ылдыйы 70-80 чыгат. Шамал жер. Мына баягы эме. Көчөт мен көрсөткөн эме. Мына кыйыштырылган жери. Анан көчөт эккенде, мына полкарды көчөттөрдү эккенде, кандай көчөт болбосун, 2 жыл, 1 жыл, 2 жыл сөзсүз жанына казып пайдашыбыз керек. Мындайчы. Кандай бир арматура болобу, рейка болобу, ушул казыкты сөзсүз байлаш керек. Эгерде ушул казыкка байланган болсо көчөт, дагы жакшыраак өсө алат да. Көчөтчү. Дагы жакшыраак эки жакка кыймылбай, жакшы өсөт, тамыр кыймылбай. Анан мына тамыры ошо таза топурак менен көмүлгөндө жакшы. Мына ылдыйына алымсак берип коебуз. Бул келечекте ушудан пайдалана берет. Бул жерге кийин казып туруп, мүмкүн болсо 2 кайыкка биогумус бир 500 грамм, 1 килограммга чейин диамофос таштап койсок да болот. Алышыраактагачы. Тамырдын мына 60-80. 60га, бияк 60, ылдый 80 болсо болот. Эми бирге бир экскаватор менен каздырып эле түгүнө алсак, таштасак болот. Эми бул эмелерде